Мурда биздин редакцияга кызы менен байланыша албай жатканын айтып келген Мухабат айым бул жолу паспорт ала албай жатканы үчүн бизге кайрылды. Мен Баткен облысы Сүрүктүү шаарынын тургунумун, 20 Мухабат Топчубаевна болом. Мен 27 февраль 1974 жыл Сүрүктүү шаарда төрөлгөм. Советский 282 үйдө төрөлүп чоңойгонмун. 94 жыл күйөөгө берген атам той ЗАГС вечер менен тийгенмин, калым берген. Анан ошо ЗАГСка туруп 20 болуп кеткенмин. Күйөөгө көп жашаган жокмун, 1 ай эле жашаганмын, бирок ажырашып келгенмин сразу. Мындай ЗАГС кесилген жок, просто таарынышып келгенмин үйгөчү. Анан үйдө жүрүп бир кыз бир уулду болдум, атамдыкта төрөдүм. Кызым баламды. Анан ушинтип Бишкекке келип иштеп кетип жүргөнмүн. Министерство юстиция погранслужбада, Министерство погранслужбада, бажы таможня, юракадемия столовойлордо иштеп жүргөнмүн. Анан Сиз турмушка чыкканда күйөөңүздүн фамилиясы өттүм, 94 жыл өткөнмүн. А сиз ага чейин Колдашов элем, атам фамилиясы элем. Мен ошо 94 жыл күйөөгө тийип, мына шу күнгө чейин 20-мын да. Анан бардык документтерим 20 боюнча келип атат. Анткени мен күйөө деген закон түрүндө. Анан үйүбүздө Азимовдор деген энели шежемди күйөө. Мен атамдын үйүдө, атамдын үйүнө Мо Азимов Илашбай деген жездем талашып атат да. Энели шежем күйөө, бир тууган жездем эмес, энели шежем. Буну кайнатасы башка, мен атам башка. Анан булар өздөрү өткөрүп алган да, үйлөрдүчү, үйүбүздү. Анан АБга бөлгөн үйүбүздү даже. Атам 2000 жыл сырдоо өлүм менен каза болду. Онан кийин укам каза болду. Онан кийин энем каза болду да. Үчөө подряд каза болду. Бардыгы февраль айында сырдоо өлүм менен каза болуп жатты булар февралда да. Толгон күнүм февраль, мен толгон күнүмдө ушунда ыйлап тосом, себеби февралда үчөө каза болгон. Анан сиздин ата-энеңиз каза болгондон кийин үй талашка түштү. Ооба. Анан бул сиз айтып аткан Азимов деген адам өзүнө каттап алды, э? Ооба. Анан булар Азимовдор Тажикстандан, Соғдийск область, села Гүлхона, Жабарасовский районунан тажик жарандарын алып келип, үйүбүзгө киргизип, бул жездем карындашын алып келип киргизип атат да. Мухабат айымдын айтуусунда Азимов деген адам үйдү мыйзамсыз жасалма документтер менен мурас катары өткөрүп алган. Атамды үйгө чейин 2 жыл мурда 14 жыл гражданство Кыргызстан ала албай жүргөн. Азимов Зарнигор деген ала албай жүргөн да, 14 жыл. Анан биздин үйүбүзгө кирип алып, паспорт, прописка, поддельный дарение боюнча кирип алган. Анан дарение оштон подделка деп келди. Энем дарить этпептир олорго. Анан дарение подделка үчүн мына Ген прокуратура УКМК иш козгогон. Тажик жаранын үстүнчү. Азыр дарение подделка үчүн паспорт, пропискасы тажик жаран Азимовдордука подделка да уже. Олордун үстүнө иш козголгон үчүн паспорт стол миге олорго да суроо берип атат да. Алар айтып атат, паспорт столчу бизди тыңбай УКМК чакырып атат, Баткен УКМК дейт. Сиздин арызыңыз боюнча дейт. Ооба дедим, дарение подделка немеге паспорт берип киргизесиңер? Неме дейт да, Сооронбай Шарипов Жээнбеков мурда президент киргизген дейт. Президент бизди үйгө киргиз деген жок да, силер кылып атасыңар го. Силер немеге биз турабыз го, мурас укуктарыбыз бузулуп атат. Биз жашашыбыз керек. Биз мана прописан ошо үйгө. Кызым, балам мени базадан эле чыгарып үйдө. Ит көрбөн кордукту көрдүк 2 жылдагы, мурда да көрүп жүргөнбүз. Ушуларданчы 2 жыл аябай базадан эле чыгарып үйүп, Азимова деген тажик жарандар ушундай паспорт алган атамдын үйгөчү. Атам кызы да, небереси, келини да эмес, эч ким эмес бизге. Анан сотко бердим да, ата-энем каза болгондон кийин мурас укуктарым бузулуп атат. Мен мураскерим прямой дедим. Анан Лелек соту немеге кетирди да. Экспертиза кетирсе, подделка деп келди. Анан үш козголду. Мен Курманкул Зулушевге алып келдим, ген прокурорго рахмат, ошо УКМК кызматкерлери рахмат, иш козгошту. Анан паспорт столу олорго УКМК чакырып атат, Баткен кайра деп, менин паспортум бурмалай баштады. Азыр мен срогу өттү, паспорт ала албайм. Больницага бара албайм. Балам любой момент приступ кармашы мүмкүн. Баламды 3 жолу көзү
пут операция болгон, көзү бир жолу детский больницада бир жолу көзү операция болгон, 3 жолу путу операция болгон. Азыр даже балам ишине анемия да, кана слабость бар. Мен балам зоопу бар, чоңоюп кеткен, печень чоңоюп кеткен. Анан мен больницага апара албайм. Балам любой момент приступ болсо, менин паспортум срок өткөн. Пенсиясы да токтоп калды баламды. Мен өзүм ооруп атам, больницага бара албайм. Базаданиде жокпуз, мени кулдашып кылып койгондар. Мени согласением жок, 3600 берген жокмун да. Эмнеге олар паспорт даярдап коет ого магачы? Мен бланка толтурган жокмун, 2 бланка турат экен. Анан мен азыр сразу фотоаппаратка тартып паспорт бер. Мана шу паспортту кете мен кыргыз жараны, мен наса бөлбөйм, мен атам кыргыз да, каным кыргыз, анан берип атат. Мен атам насиясыга өттүм, кыргыз кылдырдым. Анан беришпейт да. Мен кала азыр ана шу сон Жибек Жолу Ибраимова бардым, биринчи этажда адвокат бар экен өздөрүнкү. Кирдим, мени 1 жыл мурда башка Зульфия Халикова эле дедим. Мен Ерматова боюнча калгам дедим. ЗАГС кестиргенмин, мен догермин. Сүрктүү сотуга, Верховный сотко госпошлина 1000 сом төлөдүм, адвокатка 1000 сом төлөдүм. Шу Азимова дегендерди адвокат, биринчи Жанузак Масыдык мен адвокатым беле. Мен адвокатым болуп, этиканы кармай, олорду да адвокат болду, ач көздөнүпчү. Мени секреттеримди, слабый месталарымды олорго айттым, мени мана шу паспорт боюнча Жанузак Масыдыктан күнөөлөйм да кеде олорду адвокатын. Эмнеге мага паспорт беришпейт да? Паспорт столдогулар сизге эмне деген жүйөнүн негизинде бербей атат? Кылмыштардан качыш үчүн кайра мени кылмышкер кылгысы келишет. Алар үстүнөн иш козгогон, дарение боюнча эмнеге тажик жарана паспорт берип атамды үйгө киргизип коет да? Биз тирикпиз го, кыздар ошо үйдө. Кызым мен родной кызым да, атамды энемдин родной кызымын. Азимовдордун аялы энелишижим, о биринчи күйөөдө, онун атасы башка, отчество сен башка. Анан мана мен чечим менин колумда, мына Сүрктүү шаарынын судьясы Гуламидин уулу 20 апрель 2020 жыл мен ЗАГСымды мен кестиргенмин. 1000 сом адвокатыма төлөдүм, Жанузак Масыдыкка. Анан 1000 сом госпошлина Верховный сотко төлөдүм. Анан мен кестирсем, паспорт столдор жазып атат да, мана Жибек Жолу Ибраимовадан ответ алып, шок болуп калдым. Ал жерде жазып атат, күйөө догер дейт. Биякта мен догермин. Мана чечим менин колумда да, мана. Анан Элиза Эсеналиева айтып атат, арнамысыма шек келтирип, колдашова деп каалаган немелер жазып атат да. 5 жыл окуган го, ар бир буква ошибка считается да, мана Колдашова деп биякта атасынын атын алмаштыруу жөнүндө, өзгөртүү жөнүндө 34-акт дейт. Мен атамды атын өзгөртөйүн деген такыр ойм. Мага Топчубаевна жагат, өзүмө деле жагат да. Мен эч качан атамды атын өзгөртөйүн деген жокмун. Фамилиямды өзгөртөйүн деген жок. Бирок басынтуулар болуп, мени Колдашова алгын деген сотто провокация, подставалар болгон. ЗАГСымды мен кестирсем, биякта күйөө кестирген деп жазып атат да. Догер Кулдашев неме дейт, Герматов дейт да, догер. Мен догермин да, мен ЗАГСым кестирген да, күйөөм кестирген жок. Анан могул жерде болсо 1 жыл мурда Зульфия Халикова деген директор эле. Мен ЗАГСым кестиргем да, Зульфия Халикова эле. Анан мана Ерматова боюнча калганмын. Шуну көрсөтүп коеюн, Ерматова боюнча калганмын. Анан 1 жылдан кийин Пазылов деген директор келип, ит көрбөн кордукту кайра башташып болор. Пазылов деген биякта жазып атат да. Неме депчи? Кулдашова боюнча калган дейт. Мана Кулдашова боюнча Пазылов, Кулдашова боюнча ЗАГС кестиргенде Кулдашова боюнча калган дейт. А биякта болсо Зульфия Халикова Ерматова боюнча калган дейт. 1 жыл мурда Ерматова боюнча калган дейт. 1 жылдан кийин поделка кылып атат мына Пазылов деген. Дастан деген паспорт стол кызматкерлер, ЗАГС кызматкерлер. Мен неме деп атат? Кулдашова боюнча калган дейт. ЗАГС кестиргемде судья да билет, мен Ерматова боюнча калгам да. Анан Кулдашова боюнча паспорт ал деп даярдап коюптур да. Азыр паспорт столдор атайын фотоаппаратка тартып коет го. Мен аябай паспорт ала албай кыйналат. Атам кыргыз болгондон кийин, жерим кыргыз болгондон кийин, мен каным да кыргыз да. Анан ушинтип басынтып атат да. Мен наса билбейм, просто мен ала албай атам. Кыргызстан жараны болуп туруп, тем более ала албай атам да. Анан жакында тажик жарандарда бир паспорт көрдүм. Кулдашова Салтанат деген эжем каза болгондор ак менен.
ошону колдош салтанат эжемди аттан өлгөн адамды арттан сүлктүнүн паспорту алып паспорт берип коюптур. О паспорт көтөрүп жүрөт адам. Ону көрүп мен шок болуп Бишкекке жөнөдүм. Билбейм, алар подстава, провокация кайра кылат. Билбейм, ошо Кыргызстанда президентке кайрылуу кылгым келет да. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевич. Мен ата-энем жок, жалгыз бой энемин. Паспорт ала албай атам. Атам кыргыз, жерим кыргыз, каным кыргыз да баары бир. Мен насия бөлбөйм. Өзүм энем кыргыз. Ушундай биз интернациональный үй бүлөдөнбүз. Анан бирок паспорт ала албай атам, больница бара албай атам. 2 айдан балам пенсиясы токтоду. Балам любой момент приступ кармап калышы мүмкүн. Мени неме кыла албай атам, паспортум жок. Эч больницага да бара албай атам. Аптекага барып, кенеш алып, фармацевттерден лечение алып атам. Ичиме тепкен тажик жарандары. Мен кровотечение болом, тез-тез ичиме тепкенде ички органдарым эзилип кеткен. Урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич, сиздин ата-энеңиз жок, мен түшүнөм. Мен да ата-энем жок. Ата-эне жок экенин билесиз, кандай оор экенин, жаш калдыңыз ата-энеңизден. Мен да жаш калганмын. Мана баламды тайнатасы жок экен, аскенсим еще паспорт бербей атышат. Атам энем укам сырдуу өлүмүнө каза болгон. Урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич үйүбүз кеттен каза болгон. Мага паспорт беришиңиздерди көзөмөлгө алышыңызды суранам. Сүлктү шаарына паспорту алып, подделка кылып, өздөрүнүздөн УКМК менен Ген прокуратура иш козгогон үчүн паспорттор госрегистр сүлктүнүздөн. Мени ушинтип басынтып атат, паспорт бербей. Мен бланка толтурган жокмун. Мени сүрөткө тартышкан жок. Мен эки бланка кол койгон жокмун. Меники эмес. Мен 94-жылдан бери бар документтерим Ерматова боюнча. Шу боюнча паспорт бериңиздер, көзөмөлгө алыңыздар. Күнөөлүү паспорт стол кызматкерлер жазасын алсын, Бишкекке келсем Бишкектегилер басын тарт. Балам экөөсү сыйлабайт. Мүмкүнчүлүгү чектелген, жашы жете элек баласы бар деп сыйлабайт. Ата-энемдин үйгө кылмышкерлер жашабаган, поддельный паспорт, прописка, дарение менен. Анан мен Баткен Лейлек, Бишкек сотом бүттү, ошо мени уттум, Аллахка шүгүр. Шу паспортумду срок бүтүп калды. Шу паспорт алсам, нотариуске барып үйүбүздү оформлять этем. Мана кыш келатат. Биз жылуу үйүбүзгө кирип алайык. Урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич, азыр суточный квартирада жашап атабыз, мечиттерде жатып атабыз, көчөдө садака сурап, ушу жашаган жерге суточный квартира берип атам. Даже карыз болуп калдым. Айылда квартира карызмын, биякта карызмын. Сомо KG'ден карыз алгам. Ооба карызмын, ушундай карызга баттым. Келип атканда бияка жол кире таппай Сомо KG'ден алгамын 10 000 сом. Беришим керек олорго. Кыпкызыл пулун алгам Сомо KG'ден чындап беришим керек. Урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич,